Азаттык демократиялык партиясынын кезектеги үгүт кербени Ош шаарында өтүп, талапкерлер аталган шаардын борбордук аянтында эл менен жолугушту. Ар улуттун өкүлдөрүнөн жергиликтүү тургундардан чогулган элдин саны көп болду. Жолугушуунун башталышында Максат Кулуевдин азаттык аттуу кийимине ырдалып, уккан элдин демине дем берип, патриоттук сезимдерин ойготту. Партия лидери Исмаил Исаков, Азаттык партиясынан талапкерлер Медеткан Шеримкулов, Бактыбек Калмаматов, Бөдөш Мамырова, Ибрагим Жунусов, Жылдызхан Жолдошова, Заирбек Эргешев, Мыктыбек Арстанбек жана башка партиянын мүчөлөрү эл менен жолугушууга келишти. Кыргызда агасынан мурда иниси ат сугарбайт деген кеп бар. Улуунун кадырын сыйлай билген талапкерлер сөздүн башын легендарлуу парламенттин төрагасы болгон Медеткан Шеримкуловго узатышты. Өз кезегинде чогулган элдин астында ага карата сиз эмне максатта талапкерлигиңизди койдуңуз дегендерге жооп кылды. Шеримкулов жооп катары Манас эпосунан мисал келтирип, элдин маанайын көтөрдү. Жолоева калмактын жолоеп алганына төштүккө чыкпайт, чубакка чыкпайт, сыргак Калмамбетте. Балабыз Манаска барса, Манаска балабыз айткан экен. Мен эл сайышка чыгайын, жөө болганга чыкпайын дегенде кыргыздар алы кетип туруп калыптыр. Эмне кылабыз? Кимди ушул дөйдөй болгон жолоңго чыгарабыз дегенде 90го чыккан. Акыйкатты көзгө сая көрсөтүп, чындыкты чыркыратып айтып келе жаткан жаш саясатчы Бактыбек Калмаматов дагы сөз кезеги келгенде бир топ орчундуу маселелерди козгоду. Анда ал аялдардын жоопкерчилиги, укугу, миграция маселеси, шайлоодогу добуш берүү элдин жоопкерчилиги өтө чоң экенин баса берилип, сатууга каршы турууга чакырды. Найса болгула. Биз азаттык учу болобуз. Сайган жериңерге сайлабыз. Көрүп атасыңар балдарды. Бири дагы майтарылбаган балдар. Өзүнүн тагдырын өзү жасаган балдар. Турмуштун тепкисин, сабоосун жеген, турмуштан сабак алган балдар. Тең жарымы бийликтин кугунтуун жеп, неден гана күндөрдү көрбөгөн балдар. Ош шаарынын эли Азаттык партиясынын жылуу маанайда кабыл алып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Мандардын атынан бир кылпар мингизип коелу, кыргыздын канаты ат деген болот. Ат Калмаматов Бакытка. Ат мингенден кыргыз бардык нерсеге жетет, Кудай кааласа. Жетесиздер. Ошондой эле Оштун элинин атынан Бактыбек Калмаматовдун жакындары, шайлоочулары үстүнө чепкен жаап, астына ат мингизип, ак батасын беришти. Жет атабыз күрөшкөн азаттык болсун жеримде, жет өлчөп бир кескен азамат болсун элимде.